Саламатсыздарбы? УКМК Жумабаев. Бул мыйзам долбоорлор азыр биринчи окууда каралып атат да. Буга чейинки берилген ошо 6-чакырым депутаттар жана комитет караган сунуштун баары экинчи окууга каралат. Бул комитет менен чогуу иштегенбиз. Ушу кабинет министрлеринин баарын жаңы конституцияга ылайык келтирүүчү сунуштун баары даяр. Анын баарын экинчи окууга сунушталат. Мен кечирим сурайм, мен депутат катарында, эл өкүлү катары айтып атам да, мага мисалы келген кагазда азыр ошондой эле жазылып турат да. Анан кийин мен кантип добуш берейин? Эгер силердин кагазыңарда башка нерсе болуп атса, менин кагазымда башка нерсе болуп атса, кантип добуш берейин азыр? Уруксатпы? Туура, биз азыр каралып аткан редакциясында ошондой. Бирок азыр биринчи окууда жогорку кеңештин регламентине ылайык биз өзгөртө албайбыз да. Экинчи окууга ал сын пикирлер берилген, башка комитеттерде айтылган. Рахмат. Мында кезексиз айтып коюшка туура келет да, жигиттергечи. Силер Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламентин жакшыраак билесиңерби? Биринчи окууга дегенден кийин, биринчи окууда кабыл алынган болсо, экинчи окуудагы режим менен кетет. Экинчи окуудагы режимде редакциясын өзгөртүү киргизе албайсыз, сиз концепциясын эмес. Кайдагы нерселерди айтып атсыңар силер? Биринчи окууда кабыл алынганда, биринчи окуу мезгилинде айтылган гана сын пикирлерди киргизгенге укугуңар бар. А башкасын киргизе албайсыңар силер. Эми баары калып ошол регламентти окутасыңарбы келип? Же жаттап алдыңарбы биринчи окуу режим, экинчи окуу дегенди? Андай болбойт. Азыр ошон үчүн жанагы түшүнүктүүрөөк болуп, мен убакытты кыскараак пайдаланайын дедим. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн андай жарыш сөз ачсаңыз, жарыш сөзгө жазып коюңуз мени. Жарыш сөзгө жазып койдум. Сөз болгон болсо, мен азыр тактап туруп, дагы бир жолу өзүмдүн пикиримди айтам. Могул жерде кесиптештер айткан маселени 50-50. Бирөөлөр айтат, абдан кылдат окуп чыктым дейт. Кылдат окуп чыккан киши эч качан буга макул болбойт. Бул бир. Экинчи жагы, бизде бир кемчилик бар. Мыйзамды кабыл алып атканда бир кишинин сүрөтүн көрүп туруп алабыз да биз. Ушу киши сунуштап атат, ушу киши иштейт экен. Жок. Келет кетет кишилер. Бүгүн мыкты иштерди жасап атат деп мактап аткан кишиңер эртең жок. А мыйзам ондогон жылдар бою калат. Кеп мыйзамда, кеп адамда эмес. Ошон үчүн ким кандай иштерди жасап аткандыгы жөнүндө мыйзамды талкуулап атканда баа берип, жасакерлердин өнүн токтотушубуз керек. Мыкты иштеп аткан жигиттер, кыздар бүгүн кетип калат. Мен айтканымдын себеби, биринчи конституция өзгөргөндөн кийин бүтүндөй концепция өзгөргөн. Кыргыз Республикасынын жарандарынын тынчтыгын камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн. Баштагы конституция боюнча. Аны дагы мен эмес өзүңөр кабыл алгансыңар. Урматтуу өкмөт деп аткандар. А кийин азыр өкмөт деген түшүнүк жок болду. А могул жерде жок дегенди, урматтуу кесиптештер. Корутундусунда карабайсыңарбы? Мыйзам долбоорунун демилгесинин субъекти Кыргыз Республикасынын өкмөтү деп турат. Жок киши сунуш кылды муну. Биз ушуларды кепилдик алабыз, мойнубузга алабыз деген кишилер бар эле. Алар жок азыр. Бирок өкмөтү деген жазуу турат. Мен Рустам Алайбек уулу, сиздин кесипкөйлүгүңүздө эч кандай шегим жок. Мен сын пикир айтсам, мага дагы көзүңүздүн формасын өзгөртүп карабаңыз. Кепсиз жөнүндө кетип бараткан жок. Мени коркута албайсыңар, билесиңер аны. Кызарасызбы, олоюп карайсызбы, мага так таасир кылбайт ал. Аны башкаларга караңыз ошондой кылып. Мен сиздин кесипкөйлүгүңүздү билем. Сизди кайсы жетекчи келген болсо иштен бошотот, бир айдан кийин кайра чуркап издеп алып келет. Себеп өздөрү даяр эмес кишилер келет жетекчиңер. Ким иштейт? Алайбек уулу иштейт болуп, кайра эле сизди чакырат. Ошон үчүн жүрөсүз 30 жылдан бери эң мыкты кесипкөй болуп. Ишиңиз илгерилей берсин. Мен тилектешмин. Муну Кыргыз Республикасынын конституциясынын, азыркы күчүндөгү конституциясынын 29-беренесинин 1 жана 2 бөлүктөрүнө ылайык ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестиги жөнүндө конституция айтып атат. А бизде Кыргызстанда жазылган, эгерде мыйзамдар Кыргыз баш мыйзамына каршы келсе, баш мыйзам түз иштейт деп турат. Анда эмне кыласыңар, бул мыйзамыңар иштебеген беренен эмнеге көтөрүп келесиңер? Же түшүнүк менен кетебизби? А сиздердин мыйзамыңыздардын долбоорунда жазылып турат. Биз жашыруун түрдө сүрөткө да тартып алабыз, жашыруун түрдө жазып да алабыз, керек болгон болсо башка нерселерге дагы бара алабыз.
Андай болбойт. Эгер конституцияда адамдык ариет, намысы, кат алышуу, кат беришүүсү, жеке инсандардын сүйлөшүүсү, кече мына чыгарып бердиңер азыр, өтө жаман жагдайга кеттиңер. Күйөөсү менен аялдын ортосундагы сөздөн бери чыгарып берип атасыңар. Ушулбу силердин мамлекеттик кызматты жасап атканыңар. Биз, урматтуу кесиптештер, бүгүн жакшы көрүнөбүз деп алып, эртең өз башыңарга өзүңөр таяк болуп тие турган жагдайларды айтып атам мен. Бүгүн силер депутатсыңар. Эртең кимсиңер? Көчөдө эч ким тааныбаган, салам бербеген бир жаранга айланабыз баарыбыз. Ушул мыйзам биздин үстүбүздөн иштейт. Балдардын үстүнөн иштейт. Кыргыз жарандарынын элдин үстүнөн иштейт ушул. Экинчи маселеси, эң коркунучтуу маселе. Мына жерде ушул бөлүм башчысы ким экен мен тааныбайт экенмин, Карабекова деген айым жазыптыр. Ушул Карабекованын чыгарган тыянагынын натыйжасында эле өзүңөр эле уялып туруп, кайрадан артка чакырып алсаңар болмок. Уялышыңар керек эле. Ушул тыянактарды чыгаргандан кийин болгондо дагы мына конституциянын мына караңызчы 115-чи беренеси боюнча кетип баратат. 3-чү бөлүгү боюнча. Бул деген бир полицейский мамлекетке айландырып барасыңар деген сөз болуп атат, коркунуч. Рустам мырза, бүгүн сиз иштейсиз, эртең башка киши келет. Сиздин үстүңүздөн иштейт. Ошондуктан Жанар мырза, мен сунушумду момундай деп айтам. Концепциясы башкасы боюнча мейли биздин айтылган сын пикирлер менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине киргизилсин, бирок киргизилген менен комитет ушундай сунуш беришибиз керек. Баш мыйзамдын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, мыйзам долбоорунун киргендигин 3,5 жыл болуп кеткендигине байланыштуу, Кыргыз Республикасында бийлик системасы түбүнөн өзгөргөндүгүнө байланыштуу, мыйзамдын долбоорунун ээси туура кайрадан өкмөткө бербей комитетке калсын. Мыйзам долбоору комитеттин карамагында калып, экинчи окууга комитет даярдаш керек муну. Жалпы жарандык коом менен бирге. Мына ошондо менимче максатка ылайык болот. Эгер биз артка кайтарып жиберген болсок, 6 ай деп атасыңар, 3,5 жыл иштебеген мыйзам менен иштешип аткандан кийин 6 айда бирдеме болуп кетмек беле. Бирок көпчүлүк айтып аткандан кийин макул, токтотолу. Биринчи окуудан деле кабыл албай, жалпы концепциясынын негизинен кабыл алып туруп, калган мыйзамдын бүтүндөй долбоорлорун комитетке тапшырыңыз. Өзүңүздүн биз парламенттен сураналы. Мыйзамдын ээси комитет болуп калсын дагы, анан көп тараптуу комиссиянын негизинде кайрадан иштелип чыксын деген чечим кабыл алсак, менимче максатка ылайык болот. Рахмат.